неприятие тамашалашканда да калпайтпы. пророк не любил лжи Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны менен калп сүйлөп тамашалашканды дагы жактырчу эмес. в гости. Хозяйка дома Бир ирет конокко барып калат. Үйдүн кожо экеси баласын чакырып анан айным мага келчи. Сага эң жакшы көргөн нерсеңди берем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдан сиз балага эмне берген атасыз десе аял курма берем деп жооп берет аял. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгер сиз балаңызды чакырып алып эчтеке бербеген болсоңуз айткан сөзүңүз жалган болуп анын күнөөсүн өзүңүз көтөрмөксүз дептир. и легло бы грехом на тебя. Эчтекеден коркпоо жана ачуулануу. На улицах Ясриба Ясриптин көчөлөрүнүн биринде эки эркек киши муш ташып атышат. Анын бирөөсүнүн ачуусу ушунчалык келген экен, мойнундагы күрөө тамыры көп жарылайын деп калыптыр. лицо побагровело, а глаза Жүзү карарып, көздөрүнө кан тээп турат. Жанынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп бараткан. Ачуусу келген кишини көрүп, жанында бараткан адамдарга мен бир сөз билем. Эгер ошол сөздү тиги ачуулуу киши айтса, ачуусунун баары тарап жок болмок дейт. то от его гнева не останется и следа. Вот эта фраза. Ал сөз аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бул истижанын мааниси Аллахтын карына калып ташпаран кылынып айдалган шайтандан сактанам. Слова спутники пророка подошли к дерущему. Бул сөздөрдү уккан пайгамбардын жолдоштору мушташкан эки кишиге келип, мына ушул сөздөрдү айт деп өтүндү. Каары бетине чыккан кишиден. Что я глупец, чтобы просить Ачуулуу киши ачуусун карман албай, мен эмне шайтандын карынан сакта деп Алладан сурангыдай. Келесі ойлап, мага жолобой арбаргыла, деди. Ал ачуусун басып токтоп болуну ойлоп да койгон жок. своих спутников. А знаете, кого можно Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолдошторуна: кимди баатыр деп айтса болот билесиңерби? Деп сурады эле тигилер. Билебиз дешти. Ата-анашын бир муштап сулата койгон адамды баатыр десе болот деп жооп беришти. Жок деп башын чайкады пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ачуусу буркан шаркан түшүп атканда өзүн кармай билген, кыймыл аракетин өзү көзөмөлдөй алган кишинин акта баатыр деди. Бул сөздөрдү айтуу менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачуусу менен бүт баарын чаң асманга көтөрүп каарданган адаттын туура эместигин туюлтууда. Ал адамдардын баарына ачууланбоого, өз эмоциясын көзөмөлдөп кармоого, акыл менен ойго алчап салмактуу чечим кабыл ала билүүгө чакырган. взвешенные решения? Жейрен. Пророк бродил по улицам Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ясриптин көчөлөрүн кыдырып жүргөн. Ал адамдарга арка бел болуп, алардын көйгөйлөрүн чечүүгө жардам бергиси келчү. выполнить миссию, возложенную на него Ал өзүнө Аллах тарабынан тагылган милдетти аткарууга тырышар эле. Терең ой басып баратып, аңгыча бир чатырдын жанында байланган жейренди көрөт. на газель. Она глядела на пророка, Ал жаныбар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды чоң бакыракай көздөрү менен карап турду. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгын сезгендей, жалооруй карап, ыйлап муңкана кайрылды. пророк с любовью подошел к газели. И та, увидев теплоту в глазах пророка, поведала ему о своей беде. Хозяин этого шатра Бул үйдүн кожоюну мени кармап алып ушерге байлап койду. Те алыскы тоо жактарда менин эки улагым калды. Алар атырашка өзөрүп менин желимдеги сүттү эмсек, курсагыбызды тойгузсак деп күтүп атышкандыр. Бирок бул киши мени кое бербей атат. человек не отпускает меня. Пророку стало жаль газели. Улактары алыста калып, мындай аянычтуу абалга калган жейренге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бууру ачып, көз алдында алыскы бир тоолорду энебиздин желинен эмсек деп зарыга күтүп аткан улактарды элестетти. Эгер мен сени адыр кое берсем, кайра кайтып келүүгө убада бересиңби деп сурады пайгамбар. Убада берем. Улактарымы эмизери менен кайра бул жакка кайтам, деди жейрен көзүн жалжылдата. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чатырдын ичине кирип, үйдүн ээси менен сүйлөшүп, акыр соңу байланып турган жейренди кое берүүгө көндүрөт. Үйдүн кожоюну чатырдан чыгып, жейренди бош кое берет. Жейрен тоодо калган улактарына сызып учуп жөнөдү. Аларга жетип сүтүн эмезип, ойнотуп эркелетти. Кантке менен ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайра кайтам деп убада берген болчу да. Улактарын соңку ирет эркелете жыттап анан кайра берека чатырга карай жол тартат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убада боюнча кайтып келген жейренди көрүп, чатыр ээсине бул жейрениңди мага сатпайсыңбы деди. Чынында кайра кайтып келген жейренге үй ээси да таң калып аткан. Жок, сатпайм, о пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аны сага жөн эле белек кылам деди. Ошондо пайгамбар жейрендин жиптеринен бошотуп, аны кайрадан эркиндикке кое берди. Жаныбар мунусу үчүн өтө бактылуу эле.
чоң секирик менен тоодо калган улактарына ашыга учуп күйүп жөнөдү. Үйдүн ээси бул көрүнүштү көрүп, жейрендин улактарына кайткандагы сүйүнүчтөрүн ойлоп, көзүнөн кубанычтын жашы куюлду. Ал пайгамбардын үммөтүнө таандык болуп калганына иштен ыраазы боло, бул үчүн Аллага шүгүр келтирди. Сенин барлыгың кандай жакшы. О Аллах, мага кедейлик жашоосу менен жашап өтүүнү насип эт. Бу дүйнөдөн кедей бойдон жашап, кедей болуп өлөйүн. Кайра акыретте мени кедейлер менен чогуу тирилт деп Аллага дуа кылды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Күйөөсүнүн бул тилек ниеттерин уккан жубай Айша радиаллаху анха, эмне үчүн мындай тилек айттыңыз деп суроо узатты. Анткени бейишке кедейлер байлардан мурунураак кирет деп жооп берди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. О Айша, жалдырап тиленген жакырларды кууп салба. Колуңда барын бардай курманын жартысы болсо да аларга бергин. Кедейлерге жакын болсоң, алар менен дос болсоң, Аллах сага да дос болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул сөздөрүн угуп Айша радиаллаху анха кедейлерге мамилесин эстеп ойго бата түштү. Бир ирет пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көп адамдар келишти. Алардын баары кедей жана жүздөрүндө муң бар эле. Кийген кийимдери эски, жыртылган, эптеп эле үстүнү башын жапкан бир чүпүрөктөр эле. Буттарында бут кийими жок, жылаңайлак. Буларды көрүп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүзү муңайып, аларга боор ачып кетти. Буларга бирдеме алып келейин деп үйүнө барды эле, жерге бир бүдүр азык жок. Анан аларга куру кол кайтты. Ошондо ал Билалды чакырып намазга азан айтуусун өтүндү. Билалдын азан чакырганын угуп мусулмандар мечитке чогулушту. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алар менен бирге намаз окуп болгон соң, жанагы жакыр адамдарга жардам берүүлөрүн суранды. Кыска убакыттын ичинде эле мусулмандар кийим-кечек, бут кийим жана тыйын-тыпыр чогулта салышты. Чогултулган нерселердин баары жакыр адамдарга таркатылып берилди. Алардын жүздөрүндө жаркыган кубаныч пайда болуп, "О пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сенин барың кандай жакшы. Сенин биз менен кошо жашап атканың кандай ажайып" дешти. Аллах ыраазычылык үчүн жакшы көрүү. Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен бирге олтурган болчу. Алардын жанынан бир киши өтүп баратты. Аңгыча сахабалардын бири: "О Алланын элчиси, мен тигил кишини Алланын ыраазычылыгы үчүн жакшы көрөм" деди. "А сен ага жакшы көрөрүңдү айттың беле" деди пайгамбар. "Жок" деди сахаба. "Анда тур дагы ага басып барып жакшы көрөрүң тууралуу айткын. Эки өңүрдүн ортоңордогу ынактык ого бетер күчөсүн" деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сахаба ордунан турду дагы тиги бараткан кишинин артынан жөнөдү. Анан ага жетип токтотуп: "Билесиңби, мен сени Аллах ыраазычылыгы үчүн жакшы көрөм" деди. "Сени да Аллах жакшы көрсүн, себеби сен мени Аллах үчүн жакшы көрүп атасың да" деди тиги өтүп бараткан киши. Экөө бири-бирин жылмая тиктеп турушту. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жакшы көрүүдөн өткөн улуу нерсе барбы? Алтын топчулуу көйнөк. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Махрама аттуу сахабасы бар эле. Ал бир күнү уулуна: "О уулум, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бирөөлөр кездеме бериптир, аны бардык жакындарына таратып атыптыр. Биз да ал жака барып келели, балким бизге да бирдеме тийип калгысы бардыр" дейт. Атасы менен уулу барышып, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көрө алышпайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйдөгү жеке ташбиштери менен алек болуп жүргөн болчу. "О уулум, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды таап чакырып келчи" дейт атасы. "Атаке, мен пайгамбарды жөндөн-жөн эле чакырууга батына албай турам" дейт уулу. "Уулум, биздин пайгамбар текебер бой көтөргөн адам эмес, чакыра бер" деп уулун ишендирди атасы. Атасынын көңүлүнөн өтө албай, Махраманын уулу пайгамбарды чакырды. Пайгамбар чакырууну угуп, ата баланы үйгө ичкери киргизип, аларга алтын топчулар бар сатин кызгыл көйнөк белек кылды. Экөө бул белекке аябай ыраазы болуп үйүнө кайтышты. Атасы менен уулу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кандай бир ишен, колу ашык адам экенине дагы бир ирет ынанышты. Ошол күнү Махраманын уулу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын асыл мүнөзүнө чындап таң калды. Балдар жана пайгамбар.
Когда пророк видел ребенка, Астынан кичине бала учуратса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дару ага болгон кубанычын, жакшы көрөрүн билдиргиси келчү. Төө минип баратканда астынан гафилет балдар жолукса, аларды тап көтөрүп кучактай өңүрүп, ар демени сүйлөшө божурашчу. играли трое мальчиков. Бир күнү көчөдө Абдулла, Убайдулла жана Ибн Аббас аттуу 3 бала ойноп атышкан. Алар чуркап жарышмай ойноп арасынан кимиси ошонусу жеңген болуп чыга келет деген шарт менен жарышып атышкан. Ошол маалда алардан анча алыс эмес жерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрүнөт. Он направился к ним. Балдарды көрүп дароо аларга бурулуп анан келгиле жарышалы. Кимиңер биринчи болсоңор менин ага сыйлыгым бар деп кыйкырды. Ошентип алып балдар менен бирге жарышка түштү. Балдар пайгамбар менен ойноп атышканына аябай толкундатышты. Алар күчүнүн барынча аракеттенип, пайгамбардан озуп кетүүгө тырышты. Пайгамбардан келген жыпаржыттан алар ого бетер демдене чуркашты. Жарышта бир бала балдардын арасынан биринчи келип жеңишке ээ болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал баланы чакырып, өзүнүн атаган сыйлыгын берди. Балдар пайгамбарды айлана чуркап жыргашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болсо балдарды кучактап өбүп атты. Балдардын ар бирине өзүнчө мээрим төгүп кубанды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кичине балдарды аябай жакшы көрүп, аларга жумшак, алпейим мамиле кылар эле. Мягок и милосерден. Дудук баланын сүйүнүчү. Как-то раз привели к пророку Бир ирет пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир баланы алып келишет. Ал бала эзели сүйлөгөн эмес экен. Ата-энеси эмне кылаарды билбей аргасы ооруйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга алып келишиптир. Пайгамбар бүт балдарды жакшы көрөр эле. Ал балага мээрим төгө тигилип жылмайып, анан мен киммин деп сурады. «Кто я?» — спросил он. Ребенок признал его. Балакай астындагы киши ким экенин аңдап, анан пайгамбардын жүзүнө куштарлык менен тигилип, анан эле кереметиш болду. Такыр сүйлөгөн балага тил бүтүп, сен Аллахтын пайгамбарысың деп, өзү теңдүү балдардай эле сүйлөп жиберди. Эми ал бала курбалдаштары менен сүйлөшө да, ойной да, тамашалашы да алат экен да. Бала да, анын жакындары да ченде жок сүйүнүшүп, пайгамбарга алкышын айтып, чоң ыраазычылык менен үйүнө кайтышты. Иудейдин тамшануусу. Однажды пророк отправился в Бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жабир радиаллаху анху менен сапарга чыгат. Сапардан кайтарда Жабирдин акчасы түгөнүп калган эле. делать. Ведь продолжать путь Ал эмне кылууну билбей аргасы куруйт. Акчасыз жол жүрүү мүмкүн эмес болчу. поведал. Жабир өзүндөгү акыбалды пайгамбарга айтканда ал төөңдү мага сатсаң кантет деген сунуш айтат. Джабир продал верблюда. Жабир пайгамбарга төөсүн сатат. Алган акчасына үйгө кайтуу сапарына бүт жетерлик азык-түлүк сатып алат. До Ясриба он добрался. Ясрибке чейин пайгамбарга саткан төөнү минип келет. И вот, спешившись, Калага жеткен соң Жабир төөдөн түшүп, "О Алланын пайгамбары, төө эми сиздики. Сапарда мына ушул төөңүздү минип келдим. Эми аны өзүңүзгө кайтарайын" дейт. его вам. Пророк посмотрел на Джабира и сказал ему: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жабирди карап анан: "Жабир, мен бул төөнү сага кайра бердим" дейт. в недоумении. Жабир буга таң кала түшөт. Ал акча да берип турду. Эми мынтип төөнү да кайра берип атпайбы? Джабир поблагодарил пророка. Жабир төөнү жетелеп, пайгамбарга ыраазылыгын айтып үйүнө кайтат. Жол катар баратып, бир иудейди кезиктирип, бүгүнкү болгон окуясын ага айтат. Шедшим. Значит, Мухаммад, да благословит его Аны уккан иудей: "Демек Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сенден төөнү сатып алып, анан кайра сага төөнү белек кылдыбы?" деп тактап сурайт иудей. именно так, подтвердил Ооба, Джабир. так ошондой болду дейт Жабир. Был в Иудей мындай окуяны угуп таңданып, Жабир менен коштошот. чувствами покинул Джабира. Камчылаган үчүн сыйлык. Пророк Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах субханаху ва таала тарабынан өзүнө табышталган динди бүт дүйнө жүзүнө таратууга болгон күчүн жумшайт. Ар кыл урууларды ошол максат менен кыдырчу да ал. Однажды он вместе со своими Бир ирет ал сахабалар менен бирге мына ошондой сапарлардын бирине жөнөйт. путешествиями Чубала каалгый баскан төөлөрдүн кербени аптабы бетке урган чөлдү кезип каалгый баратты. песку пустыни. Рядом с пророком, который ехал на Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн Касфа деген төөсүн минип, ага катарлаш эле жанында сахабалардын бирөөсү төө минип баратты. верблюд Сахабанын төөсү пайгамбарга өтө эле жакын, тиер тийбес болуп, аны жөөлөп кысып баратты. обод сандалии сподвижника Ошентип олтуруп сахабанын бут кийими пайгамбардын бутун чие сыйрып кетти. ударил Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабанын бутуна акырын камчысы менен чаап,
Sen menin жанымды азаптап атасың dedi. Жалея о содеянном, сразу же отодвинулся в сторону. Өз айыбын сезген сахаба ары боло бер dedi. Пайгамбар дароо жеңилдене түштү. Эртеси күнү ал сахабага сени пайгамбар көрүүнү каалап атат дешти. Ал дароо төсү менен жөйлөткөн олдуксондугун эстеп, мени ошол үчүн чакыртып болуш керек деп ыңгайсызданды. Пророк зовет меня из-за вчерашнего случая. И он отправился к Мухаммаду. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын астына келди. Сен кече бутумду түзүк эле сыйрып алыпсың. Мен да сенин бутуңа камчы менен бир аз чабыйдым эле деп жылмая сүйлөдү. Пайгамбар, Твою ногу. В искуплении своего поступка я өзүмдүн ошол айыбым үчүн сага 80 кой берейин деди. Сахаба эмне болуп кеткенин аңдабай, каңырыш уктумбу дегенсип таңдана карады. Анткени кече жолдо келатып төсү менен пайгамбарды олдуксондук менен жөөлөткөн, анын жанын ооруткан ушул сахаба эмес беле? А пайгамбар болсо анысы үчүн сыйлап өзү айыптуудай мамиле кылып атат. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мээримдүүлүктүн, ырайымдуулуктун пайгамбары эле. сердие. И даже человеку, Кече жанын оорутуп олдуксондук кылган адамга да өзүн айыптуу сезип көңүлүн алууда. старался угодить. Акылман акын. Кааб и Буджайр были братья. Кааб жана Бужайр бир туугандар эле. Алардын атасы акын болчу. Эки баласы чоңойгондо атасын тартышып акын болушту. Эки бир тууганын атасы акылдуу келип, дин алымдар менен көп сүйлөшөр эле. Учеными, и как и все они предвидели Анан дагы алардай болуп, ал да акыркы пайгамбардын келеринен кабардар болчу. Каза болорго жакын эки баласына керез кылып, болочоктогу акыркы пайгамбарга ишенип итаат кылгыла деп көз жумган. узнав о появлении пророка, Бужайр атасынын ал сөзүн унутпады. Акыркы пайгамбардын пайда болгонун угуп, ага кезигип исламды кабыл алып мусулман болду. А берки тууганы Кааб болсо, пайгамбарды төгүнгө чыгарып ага ишенчү эмес. пророка и Ал тескерисинче пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жана мусулмандарды мазактап ыр жазчу. Бир ирет анын мазак ырларынын бирин пайгамбар кокустан окуп калат. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ырды окуп болуп, тигил акынга аябай боор ооруйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын түрүн көрүп Бужайр дароо тууганына кат жазат. И вот Кааб получил письмо, в котором Буджайр Каапка жеткен ал катта Бужайр исламдын улуулугу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акыйкаттыгы, айкөлдүгү жөнүндө жазган болчу. Адашкан жолдо жүрө бербей, исламга кайткын тууганым деген да сунуш бар эле катта. Мазмундуу жазылган ал каттан Каап көп нерсеге акылга алчап. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мазактап ыр жазган учурларын эстеп өкүндү. искупить свою вину. И Кааб Ошол күнөөлөрүнүн кандай бир ыгын таап жууш керек болчу. Каап аны ойлоп дароо жолго чыкты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Каапты таанычу эмес. Каап анын үйүнө келгенде астында баягы бир кезде мазактап ыр жазган акын жигит турганын билбеди. Каап жаш баладай болуп, пайгамбардын астында чөгөлөп ошол калыбында Бужайрдын тууганы кылган осол ишине өтө өкүнөт жана ошоңкудай күнөө ишти жасоого убада берет. Ал сиздин астыңызга мусулманчылыкты кабыл алган акыбалда келгиси келет. Аны кабыл ала аласызбы дейт. мусульманин, примете ли вы его? Пророк всегда принимал Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган айыбына чындап өкүнгөндөрдү туура түшүнө билчү. Андыктан Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам албетте кабыл аламын деп жылмайды. Кааптын көздөрү дароо жайнай, ошол замат шахадат келмесин айтып мусулман болду. Пайгамбардын кашында туруп дароо момундай касида ыр окуду. Прямо у пророка Кааб написал касиду, поэму, в которой были такие строки. Мен көргөндү пил көрсө калчылдап титиремек. Пайгамбарга сөз берилсин дайыма, ал туура жолдун жаркыраган нуру. Алланын элчиси. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бул касида ыр аябай жаккандыктан үстүндө кийип турган күрмөсүн чечип Каапка белек кылды. Кааптын жаңы чыгарган ал ыры күрмө касидасы деп аталып калды. Новое сочинение Кааба прозвали касидой Хирки. Жөнөкөйлүктүн пайгамбары. Однажды к пророку явился Джабраил. Бир курдай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Джабраил периште жана жанында дагы бир периште келди. Ал периште пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам айтты дагы: "О Алланын элчиси, Аллах сага саламын жолдоду. Жана сенден Аллах сурап атат. Бул жашоодо падышадай жашап өткүң келеби же кулдайбы?" дейт. Жить свою жизнь, как царь или как раб. Пророк взглянул на Джабраила. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай кылсам деген мааниде Джабраил периштени карады эле, ал кулдай жашап өтүүнү танда деди.
Я хочу прожить эту жизнь как раб. Периштени карап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен кулдай жашап өтүүнү каалайм деди. Ошол күндөн тартып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карапайым жашоо кечире баштайт. Анын жубайы Айша радиаллаху анха сиз эмнеге мындай жупуну карапайым жашоону туура көрөсүз деп сураганда, пайгамбар мен кадимки пендедей эле тамактанам, пендедей эле жашайм деп жооп узатчу. Ал бүт өмүрүн Алланын кулу катары жашап өттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алланын кулу деген даража адамдарга бийлик жүргүзгөн падышалык бийликке караганда кыйла эле бийик даража деп эсептечү. Жөнөкөй жупуну болуп Алланын кулунда жашоо деген пайгамбардын сөзү даңазалуу залкар сөз болуп калды. Без лоска и великолепия. Вот что говорил пророк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жөнүндө мындай дегени бар. Аллах менден эгер кааласаң Мекке өрөөнүн чылк алтын кылып салайынбы? Аллах менден эгер кааласаң Мекке өрөөнүн чылк алтын кылып салайын каалайсыңбы деп сурады эле, мен андан баш тарттым. Аллага мынтип жооп бердим. Мен кээде ток, кээде ач болом. Ач болгондо сени эстеп сага сыйынам. Ток болсом сени алкыштайм дедим дейт. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын сүйүктүү пайгамбары эле. Ал кааласа Аллах аны бай, бардар, байгерчиликте деле жашатып коймок. Пайгамбар алтын күмүшкө малынып дүйнөнү башкарган башчы деле боло алмак. Бирок андай мүмкүнчүлүктөн баш тартты. Тандоо мүмкүнчүлүгү бар туруп, карапайым жупуну адамдын жашоосун тандады. Ал жаркыраган шаан шөкөтү, кулпурган байлык мансабы бар жашоодон алыс болду. Ал жупуну жашоосу өмүрү менен бүткүл мусулмандар үчүн үлгү өрнөк боло алды. Балким ошонун үчүн баары аны жакшы көрчү. Кедейлер менен байлар да, алсыздар менен күчтүүлөр да аны сыйлашчу. Ошондой асыл сапаттары менен ал адамдардын дилин бириктирген асыл ааламды куралды. Секелек кыздын кубанычы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү базарга келет. Жанында болгону 10 дирхем бар болчу. Анын 4 дирхемине көйнөк сатып алат дагы, үйүнө кайтып келип жаңы көйнөгүн кийип кайра көчөгө чыгат. Аңчы астынан бир кедей адам жолугуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга: "О Алланын элчиси, бу көйнөгүңдү мага берчи. Аллах сени бейиши менен сыйласын" деди. Аллах и да приветствует. Подари мне рубашку, и Аллах одарит тебя раем. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дароо көйнөгүн чечип кедейге тартуу кылды. Андан соң базардагы баягы көйнөксү сатып алган жерге келип, калган 4 дирхемди берип дагы көйнөк сатып алат. Чөнтөгүндө болгону 2 дирхем алат. Үйүнө келатып жол боюнда шолокто ыйлап аткан секелек кызды көрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын жанына барып: "Эмне үчүн ыйлап атасың?" деп сурайт. "О улугум, мен күн кызмын. Кожоюнум базардан бир буйум алып кел деп 2 дирхем берген, а мен аны кокус жоготуп алдым" деп ыйламсырайт кыз. И мой хозяин дал мне 2 дирхема, чтобы я купила муки, а я потеряла эти деньги. Пророк отдал девочке последний. Пайгамбар чөнтөгүндө калган акыркы 2 дирхемин кызга берди эле, кыз ыйын токтотпой уланта берди. "Кызым, мен 2 дирхем бердим го. Эмне үчүн дагы ыйлап атасың?" дейт пайгамбар. "Азыр кеч кирип кетти. Кожоюнум ан үчүн эми мени урушат" деп ыйламсырайт кыз. Ответила девочка. "Не бойся, девочка", сказал пророк. "Эч коркпо" деп күн кызды колунан жетелеп, анын кожоюнун үйүнө барды дагы эшиктен баш багып: "Ассаламу алейкум" деп үн катты. Пророк произнес: "Ассаламу алейкум". Он подождал немного, но ответ... Бирөө чыгаар деп бир сам күттү эле, эч ким саламга алик албады. Пайгамбар дагы бир ирет салам айтты эле, анда да эч кимден жооп болбоду. Пророк в 3-й раз произнес привет. 3-чү ирет ассаламу алейкум деп үн чыгарды эле ары жактан. Акыры "Ва алейкум ассалам, о Алланын пайгамбары, кош келипсиз" деп кожоюн көрүндү. Что же, не слышали мои первые приветствия? "Силер эмне менин биринчи саламымды укпадыңыздарбы?" деп сурады пайгамбар. "Уктук, о Алланын элчиси. Бирок биз сиздин саламдарыңыз көбүрөөк болушун кааладык. Сиздин бизге келгениңиз биз үчүн чоң сыймык. Бирок үйүбүзгө келгениңиздин жөнү кандай?" деди үй ээси. Пророк рассказал им о девочке. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыздын жөнүн түшүндүрүп, анан "Кыздын кечирээк кайтканы үчүн ачууланасыңарбы деп ойлодум. Ачууланбай эле койсоңор кызга" деди. Хозяин дома в ответ на эти Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул айтканына жооп кылып, үйдүн ээси: "О Алланын элчиси, биздеги бүт оокат мүлктөрүбүз сен үчүн курмандык болсун. Ушул кичинекей кыз сиздин бизге келүүңүзгө себеп болгон болсо, мен бул кызды күңдүктөн кечтим. Ал азыртан баштап эркин, кантип жашаса өз эрки" деди. ее на свободу и может жить, как захочет.
Пророк и девочка переглянулись. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен кыз бири-бирине өңүлө карашты. Кыздын көзүндө жаш коюлуп, бети бакыттан албырып турду. Кыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кайра-кайра алкыштап, ыраазычылыгын билдирди. Ошол учурдан баштап кыз күң эмес, эркин жашоого укуктуу эле. Ал тынчтыкта, бактылуулукта жашоого бет алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болсо, үйүнө кайтып баратып ичинен ошол акчага мен кедей адамга да, өзүмө да көнүк сатып алдым. Жана тигил күн кызды күңдүктөн кутултуп, бакыт тартуулай алдым деп ойлонду. Жолоочу аял. Ясрип каласына алыстан бир аял келди. Узак жол жүрүп, анын жүзүндө чарчап чалыккан жүдөгөн көрүнүш бар эле. Алы куруп курсак ачкан аял ошентип калаага кирет. Аял бул калаада пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашаарынан кабардар эле. Ал пайгамбарды өз көзү менен көрүнө каалап, калаанын жашоочуларынан пайгамбардын үйүнүн дарегин сурады. Даректи айтышкан соң жолду болжоп таап Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө келет. Адаттагыдай эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялды конок катары жаркырай, жылуу тосуп алып, үйгө жүрүңүз деп сунуштап анан, сиз исламды кабыл алдыңыз беле деп сурады. Жок деп жооп узатты аял. Сиз Медина каласына жашоо үчүн көчүп келдиңизби? Деди кайра пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жок, биротоло жашоо үчүн эмес, деди аял. Анда бияка келүүңүздүн максаты эмне деп сурады. Аял өмүрүндө биринчи ирет мындай сылык, адептүү, жумшак пейилдүү инсанды көрүп отургандыктан, эч ойлонбой туруп ичтеги көксү арманынын баарын ачык айтып кирди. Мен көп мезгил бою жол жүрдүм. Арып ачып адыр курсагымдагы ач. Жолго камдаган азыгымдын баары түгөндү. Сизге мен жардам сурап келдим. Жегенге бир аз азык жана мингенге улуу бере аласызбы деп келдим эле, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мээримдүү, боорукер инсан болчу. Адамдардын көйгөйлөрүнө ортоктош болуп, муктаждарга кол сунуп колунан келген жардамын берчү. Ал ар убак жолдо жүргөн жолоочуга, мусапырга сөзсүз жардам берүү керек деген насаатын айтар эле. Андыктан тиги аялдын кайда сапараларын билген соң, көздөгөн жерине жетип аларлык акчасын да, азык-түлүгүн да, тамагын да берди. Андан тышкары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялга минип кетүүгө улуу да мингизди. Мындайча айтканда, ал жолун алып кетиш үчүн колунан келген көмөктүн баарын берди. Ал аял дагы чын дили менен акы сурабай эле жардамын берген эркекти өмүрүндө алгачкы ирет көрүп отурат. Анан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мусулман эмес эле аялга колдоо кылып жардам көрсөткөнүнө аял ого бетер таң калды. Ушундай ойлор менен ал жолуна түштү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болсо, чыныгы адам кандай болушу керектиги жөнүндө исламдагы асыл сапатты иш жүзүндө дагы бир ирет көргөздү. Сага Аллахтын салаваттар болсун, саллаллаху алейхи вассалам. Ажайып бакча. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен сүйлөшүп субкатташуу ар адам үчүн чоң бакыт эле. Пайгамбар менен сүйлөшкөндө адамдар жан дүйнөсүн байытып, анын сөздөрүнөн ырахаттанып куштар болушчу. Пайгамбар менен көрүшүү дүйнөнүн эң бир мыкты сыйлыгы эле. Бир жолу сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тегерене курчап сөзүн угуп олтурушкан. Жакырларга жардам кылганда аларга эптеп-септеген бир жаман нерсени эмес, эң жакшы нерселерди бергиле. Ыймандын чыныгы туу чокусун сезгиңер келсе, кембагалдарга жардам бергиле. Аларга өзүңөргө эң жаккан нерселерди тартуулагыла, дечү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кунт кое тыңшап отургандардын бири Мадина шаарындагы эң чоң курма багы бар Абу Талха эле. Анын багында курмалардын эң бир мыкты түрлөрү өсчү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүн угуп аткан ал дароо ордунан туруп, "О Алланын элчиси, менде курманын ар кыл сортундагы 600 түп дарагым бар. Аны жакшы билесиз. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ошол багымды сизге беремин. Ал бакта алыңыздагы кедей кембагалдарга өз эркиңизче бөлүштүрүп бериңиз. Азыртан баштап ал бак меники эмес. Ал кембагалдарга таандык", дейт. Өзүнүн мындай кадамына өзүн бактылуу сезген Абу Талха пайгамбар менен коштошуп жолуна түшөт. Убакытты кетирбей ал курма багына келип, анын кире беришине барып, аңгыча бактын ичинде курма багынын түбүндө көлөкөлөп отурган жубайы Ромайсаны көрөт.
Жубайы бак четинде турган күйөөсүн көрүп ал жерде эмне турасың Абу Талха, кирбейсиңби бери дейт. А күйөөсү бүгүндөн тартып бул бак бизге тандык эмес, Ромайса. Бул бак бирөөлөрдүкү. Ошон үчүн бактын четинде турамын. Сен да мендей болуп, чоочун бакка кирбегин дейт. Ромайса күйөөсүнүн сөздөрүнөн эчтеме түшүнө албай кайра эмне болгонун сурайт. Бул курма багы эми Мадинадагы кембагалдарга тандык. Мен бакты пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бердим. Эми ал кембагалдарга кантип таратып берүүнү өзү чечсин деди. Күйөөсү сыңары Ромайса да динге бекем такыба инсан болчу. Сага Аллах жакшылык берсин, о Абу Талха. Айланабыздагы кедей адамдарды көрүп мен да ошентип ойлонуп жүргөм. Бирок сага эчтеке айтпай жүрдүм эле. Аллах бул соо ишиңди кабыл кылсын деди. Күйөөсү менен аялы эч кылжактабай бактан чыгышып, кылган мындай сооптук адамдарына ыраазы боло үйүнө бет алышты. Бул эки мусулман адам пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айткан сөздөрүн иш жүзүнө ашырып, ыйманынын бийиктен бийик экенин далилдей алышты. Балдар жана атакеси. Салама жашы улгайган жесир аял болчу. Өмүрлүк шериги күйөөсү ислам үчүн болгон согуштардын биринде шейит болуп, аял өмүр бою кыйынчылыктарды көрүп келаткан. Жесир калган Саламанын колунда атасынан айрылган 6 жетим баланы багуу милдети да бар. Бул үй бүлөнү бапестеп алчу, кор кылбай багып алчу, күч кубаттуу бир эркек киши керек эле. Үй бүлөнүн абалын жакшыртуу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Саламаны аялдыкка алмакка колун сурайт. Бирок Салама пайгамбарга дагы үстүнө кошумча жүк түйшүк болгусу келбей, ага төмөнкүчө жообун жеткиртет. Мен жаш кыз эмесмин. Жашым бир топко барган көп балалуу аялмын. Ошол балдардын түйшүгү, ташпиши пайгамбарга ыңгайсыздык жаратышын каалабайм. Анан да мен өтө кызганчак аялмын. Ошондуктан пайгамбардан колумду сураган сунушун кабыл ала албайм деген жооп эле. Бул жоопту угуп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ойлонот. Салама жана анын көп балдары кыйналган акыбалда жашашын каалабайт. Андыктан жеке өзү Салама жашаган үйгө барып, аялга көзмө көз жолугуп дагы бир ирет колун сурайт. Анан сен жаш болбосоң болбоп турсуң. Сенин улгайган курагың үйлөнүмө тоскоолдук деле болбойт. Анын үстүнө сен чырактай 6 жетим баланын энесисиң. Билген болсоң аларды ырыскы менен камсыздоо Алланын жана анын пайгамбарынын иши. Сен кызганчак экениңи айттың. Ошол менен өзүңдү жок кылсын деп мен Аллага дуа кыламын деген сөздөрүн айтканда, Салама пайгамбардын сөзүнүн жүйөөсүнө макул болуп, анын сунушуна мейли дейт. Балдар үчүн бул нерсе чоң утуш болду. Алар бул кабарды кубануу менен кабыл алышты. Анткени алар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды шунчалык жакшы көрүшчү. Эми болсо ага эркелеп көкүрөгүнө асылчу, вапистөөсүнө бөлөнүп тарбиясын көрбөсүнгө мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Алардын көздөрү жайнап, бакытка чумкуп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көздөй чуркап жөнөштү. Эми мындан ары алар жетим эмес эле. Себеби аларга Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзү ата болбодубу? Мусулмандардын саны өскөндөн өсө берди. Меккедеги отпарастар буга аябай тынчы кетип атты. Анан калса аларга Ясриптен айдалып чыккан иудейлер да кошулган эле. Бану Надир уруусунун иудейлери кол кошуруп жөн отурган жок. Алар мусулмандарды талкалоонун ар кыл ыкма амалдарын ойлонуп жатышты. Санасы бир башка топтор уруулар менен биригип, көздөгөн максатын ишке ашырууну чамалап жүрүштү. Ошондой бузук ойлор менен алар Абу Суфьянга келишти. Ал болсо иудейлерди кадырлап узаттап тосуп алып, Мухаммадтын душмандары биздин досторубуз деп, анан эки тарап ымала союз түзүп, бүт мүмкүнчүлүктөрүн көздөн өткөрүп, алар саналуу убакыт ичинде саны 10 000ге жакын аскер кошунун жыйнашты. Анын башчылыгына Абу Суфьян өзү болуп, мезгилди текке кетирбей согуштук жортулга аттанышты. Отпарастар Мадинадагы мусулмандарды эскертпей туруп дароо басып калууну, талкалоону көздөштү.
Арабы, живущие в пустыне, Мусулмандарга жан тарткан чөлдүк көчмөн арабтар отпарастардын Мадинадагы мусулмандарды капилет басып алууга баратканы жөнүндө Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга кабар жеткиришет. вторжение вражеских войск в Медину. Гонец преодолел 12 Чабарман 12 күндүк жолду 4 күндө басып өтүп кабарды жеткирет. Ошентип пайгамбар душмандар Мадина каласын көздөй келаткан жөнүндө кабардар болот. Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын жийип жакындап келаткан коркунуч тууралуу айтат. не ждал Эч ким мындай капилет сокку болот деп күткөн эмес. Мусулмандар ага даяр эмес эле. Они долго обсуждали вопрос о том, Жыйында мусулмандар отпарас жоону каерде кантип тосууну сүйлөшөт. Көптөгөн сунуштар айтылат. Жыйынга келгендердин бири Перс улутундагы Салман аттуу киши чогулуштун акырында сөз алып, "О Алланын пайгамбары, биз өлкөбүздө душмандан коргонгондо калаанын четине аңдарды казчу элек. Так ошентип Мадинаны айланта аң казып коргонууну сунуштайм" дейт. предлагаю вырыть ров и защитить себя. Эта идея Бул идея арабтар үчүн жаңылык болчу. Арабтарды ушул амалды колдонот деп отпарастардын оюна деле келбесе керек. для этого. Мусульмане могли Мусулмандар эми душманга барып отурбай эле калааны айланта аң казып, жоонун келишин күтүп отурушу керек болот. Ошентип Салмандын сунушу жактырылды. Одной из причин одобрения Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул сунушка макул болгонунун себеби аң казып согушу ыкмасында эки тараптан тең адам өлүмү аз болмок. для обеих сторон. Всю свою жизнь Пайгамбар өмүр бою адамдын жанын аздек тутуп өлүмгө кыюуну каалачу эмес. Мусулмандар аң казуу менен бул калага эч ким кире албайт дегендей билдиргиси келишти. никто не войдет. Калааны курчаган аңдар. Жители Ясриба, Ошентип Мадина каласын айланта аңдарды казышты. мусульмане трудились 10 миңге жакын отпарастардын кошуну калага жетип келгиче, мусулмандар кумурскадай мээнеттенип атышты. стар и мал, женщины и Жашы, карысы, аялдар, балдар баары тер төгө иштешти. не просто Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элди бул түйшүктүү ишке тек үндөп эле тим болбой өзү да шаймандарды алып эл менен кошо иштеген. он возвел шатер на холме и часто ходил. Ал ошол жерге чатыр тиктирип аң казылып аткан чөлкөмдү дааналап билүү үчүн ал жака бат-баттан каттап жүрдү. Анын бүткүл аракети калааны баскынчы жоодон коргоп, согуштун алдын алууга багытталды. Тынбаган жумуштан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кийимдери кир, чаң болду. Кара жумуштагы бүт түйшүктөрдө гайраттуу болуп жумуш болуп жаткан калаанын бул четинен тиги четине барып, ошол иштердин баарын көзөмөлгө алып баш көз болуп жүрдү. действиями его защитников. О посланник Аллаха, Катардагы мусулмандарга: "О Алланын элчиси, биздин иштөөбүздү эле жетишет. Сиз болгону бизди башкарып, жөнгө салып туруңуз" дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмгекти аябай сүйчү. Баары иштеп атса, ал жөн жай олтура алмак эмес. Жумуш кылып аткан мусулмандарга аралаша: "Жок, мен деле Аллахтын сооптону силер менен чогуу алгым келет" деди. хочу разделить с вами благословение Аллаха. Спустя 6 дней со всех 4 күн өткөндөн кийин калаанын туш тарабынан чоң кенен аңдар казылып бүттү. Ал аңдардан өтө татаал машакат эле. Ал эми калаанын түштүк жагында токой бадалдар жыш өскөндүктөн аңдар бир аз куушураак казылды. Ясриптин жашоочуларынын арасында иудейлер да бар эле. Алар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен түзүлгөн келишимди бузбай, убадага бек болгондуктан шаарда кала берүүлөрүнө уруксат берилген. Да благословит его Аллах и да приветствует. Им разрешалось жить в городе. Шаар тургундарынын арасынан кимдир бирөөлөр чыккынчылык кылып, сырды сатып ийсе, ошондо гана жоо калага кире алмак. Баары тынчсыздана душман кошунунун келишин күтүп атты. Войско. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын батасы. Люди были голодны и изнурены работой. Кала жашоочулар аң казуу иштеринен улам чарчап, ады куруп, бир топ шай ооп калган. Он побежал Жабир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алсыраган кебетесин көрүп чочуп кетти да, үйүнө барып, босогондон эле жубайына: "Алланын элчиси ачка жүрөт. Анын ордуна бирөө болсо эчак ээсинен танымак. Үйдө жерге бирдеме барбы?" деп кыйкырды. ответила же. "Бир аз арпа бар" деди жубайы. Анан да коодо бир улагы бар эле. Жабир аны дароо союп, курбанчылык кылып, арпаны жанчып, унуна камыр кылып нан жасап, эттен тамак жасатууга киришти. И начала готовить мясо и печь хлеб.
Джабир же помчался к пророку. Жабир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зымырай жетип барып: "О Алланын пайгамбары, менин үйүмдө бир нече адамга жетерлик тамак бар. Эгер сизден сурансам, үйүмдө конок болуп кете аласызбы?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнө караганда башкаларды көбүрөөк ойлочу. Калаанын четине аң казып алы курган башка адамдар деле пайгамбар сыяктуу ачык эле. Разве мог пророк один Ошондой абалда пайгамбар өзүн гана ойлоп, курсагын тойгузуунун аргасын кылмакпы? Тамагың көп элеби деп суроо берди ал Жабирге. Нан анан улактын эти эле бар деди Жабир. Анда сонун тамак экен. Көп да экен. Анда Жабир сен үйүңө барып жубайыңа айткын. Мен бармайынча тамактын нанды очоктон чыгарбай күтө турсун деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жабир үй жагына чуркап кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдарды Жабирдин үйүнө тамактанууга чакырып кирди. Баары Жабирдин үйүн карай агылышты. Жабир болсо оңтойсуздана: "Эми бул тамагыбызды ондогон адамдын барына жеткире алар бекенбиз" деп кыжалат болду. человек? Испытывая стеснение, он сказал жене: посланник Аллаха Ал кыжалат оюн жубайына билдирип: "Аллахтын элчиси аң казып жумуш кылган адамдардын баарын биздин үйгө тамактанган алып келатат. Эми эмне кылам дейт. Аллахтын элчиси аны бизге караганда жакшы билет" деп жошутту жубайы. Адамдар үйгө жеткенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардан кысылбай түртүшпөй үйгө киришин өтүндү да, өзү очок жакка барып тамактын жанында күбүрөнүп дуба кылды. Анан тамакка нанды майдалап, кошуп аралаштырып, үйдөгү конокторго таратты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колу тийген тамактын даамы такыр башкача эле. Үй ичиндегилер тамактан тою жеп болушкан соң, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Жабир менен жубайы даам татууга өздөрү киришти. Коноктор үйдүн ээлерине рахмат айтып коштошуп тарашты. Жабир бүгүнкү көрүнүшкө такыр түшүнө албай таң калып, Аллага касам ичеп, үйгө миңдей киши келген, алар тамакты тою жешти. Казаныбызда болсо тамак кыйла артып калды. Наныбызда көп бойдон өзүбүздө курсагыбызды аябай тойгузуп түгүл, тамактан кошуналарга да таратык деп эскерет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын батасынын өзөгү да мына ушундай эле. Жабир жана анын жубайы үйүндөгү керемет окуянын жөн жайын акыры иштеринен түшүнүштү. начали понимать смысл произошедшего. Күзөттө турган пайгамбар. Наткнувшись на ров у стен Ясриба, Ясриб каласын айланта казылган аңдан өтө албай, душмандар эмне кылар арга таппады. Жоонун аскерлери чатырларын тигишип калага кирүүнүн жолун издештире башташты. пророк всю ночь был на ногах. Пайгамбар түнү бою тикесинен тик туруп уктабады. Калаанын четиндеги эң кууш жерди өзгөчө көзөмөлгө алып, өзү кошо ушул жакта күзөттө турду. В предрассветный час похолодало. Таңга жуук айлана суук болуп кирди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үшүп чыкты. Бирде жылынуу үчүн чатырга кирип кайра сыртка чыгып атты. Аны көргөн Саад ибн Абу Вакас пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ордуна өзү күзөттө турду. В дозоре. На утро в мусульманском войске Таң атканда мусулман кошунунда бир аз ызы-чуу чыкты. Көрсө мусулмандардын арасында чагымчылар жоонун саны 10 миңдей экен. Алар менен кантип кармашмак элеңер? Ачык көрүнүп эле турбайбы? Душмандар баары бир жеңет. Көрөкчө үйлөрүбүзгө кайталы дешти. победа будет за ними. Нам надо возвращаться домой. Недовольствуясь этим, Анан алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип: "Сиз билесиз да душман кошунунун күчтүү экенин. Биздин үй бүлөбүз атасыз, эркектерсиз калуусун каалабайбыз. Көрөкчө үйлөрүбүзгө тарайлы" дешти. по домам. Пророк никого не держал в войске. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч кимди аскер кошунуна мажбурлап айдаган эмес. Каалагандар болсо үйүңөргө кайта бергиле деп айтты. Анан кийинчерээк үйүнө кайтып кеткендердин ким экени көрүнүп, канчалык эки жүздүү экени баарына белгилүү болду. Душмандар тарап козголо баштады. Аңгыча баары аңдан өтүүгө аракет кылышты эле, анысына майнап чыкпады. Ошондон кийин мусулмандар тарапка атылган жебелер мөөндүрдөй жаай баштады. Мусулмандар да жооп кылып жаа менен аткылашты. Но мусульмане Аңдын эки тарабында алма телме жебелер атылып зуулдап атты. Бирок душмандар андан эч натыйжа чыгара алышпады. Бул согуш кантип эмне менен аяктарын эч ким билбеди. Бул баш аягы жок кызыктай салгылаштын акыры эмне болор экен деп баары күтүп атышты. этой странной битвы. Али анын Зулфухар кылычы. Амр
Амр душмандар тараптагы эң бир күчтүү жоокерлердин бири эле. Ал казылган аңдын эң кууш ичке бөлүгүнө карай атын теминип жөнөдү. Амрдын аты бир секирүү менен эле аңды аттап өтүп кетүүгө жарамак. Ал күчтүү жоокер жеңилбес баатыр сыяктанган. Ошону сезгендей ал мусулмандар тарапка карай кылычын булгалай: силердин араңарда мени менен кармаша турган бирөө жокпу?" деп кыйкырды. Мусулмандар тараптан эч кимдин "мен чыгам" деген үнү чыкпады. Бир кыйда убакыттан соң жымжыртыкты кайраттуу бир бийик добуш бузду. "О Алланын элчиси, жекеме-жекеге мен чыгам" деди ал үн. Ал Алинин добушу эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү кийип турган темир сотту чечип Алиге кийгизди. Анан селдесин дагы чечип Алинин башына уруду. Андан кийин өзүнүн зулпукар кылычын чечти дагы Алиге берип: "О Аллах, Алини сакта, мени жалгыз калтырба" деп дуа кылды. «Сохрани Али, не оставляй меня одного», воскликнул Мухаммад. Да благословит его Аллах и да приветствует. Али те маңдай жагында атын темелип турган каршылашын көздөй бет алды. Амр аны тигиле шылдыңдай карап: "Сен бир балакайсың да, эмне күчтүү эркектер жокпу?" деди. Али анын сөзүн кулак сыртынан кетирип, Амрга ачуулана: "Мен жөөмүн, а сен ат минип турасың. Коркпосоң кел, түш, жөө эле бир таймашал" деп кыйкырды. Амр атынан түшүп кылычын алгасуна Алини көздөй келатты. Али бул беттеште кан төгүүсүз жыйынтыктоону каалап аткан. "О Амр, мен сени исламга өтүүгө чакырам" деди Али. "Исламдын мага кереги жок" деп чаңырды Амр жооп кылып. Анда биз менен тирешип күрөшпөй эле кой. Үйүңө эле кайт" деди Али. "Мен силерден өчүмдү алмайын, үйгө эч качан кайтпаймын" деди Амр. "Анда катме келек, кармашка даяр бол" деди Али. Амр карсылдай каткырып: "Чынын айтсам, мындай эрминөз бала менен беттешем деп ойлобопмун" деп келип, Алини кылычы менен тамай согууга аракет кылды эле. Али шамдагай буйтап кетти. Бирок Амрдын кылычынын өткүрлүгүнөн Алинин калканынан жарака кетти. Амр кайрадан чабуул жасап үлгүргүчө Али зулпукар кылычын кынынан суруп Амрга шилтеди. Кылычтын бир эле шилтенишинен Амр дароо сулап мүрт кетти. Бул салгылашты карап турган душман тарап сестеништи. Эң ишенген күчтүү делген Амр аттуу баатырынын сулашынан кийин Алиге улам башка кыйындарын жиберип атышты. Бирок алардын эч кимиси Алини жеңе алган жок. Баары кетенчиктеп качып атты. Абу Суфьяндын үмүтү ташкапты. Бүгүн биз үчүн ийгиликсиз күн экен деп ичинен күбөрөндү ал. Мусулмандар жеңишке кайраттанып, шыктанып, кубана "Аллаху акбар" деп кыйкырып атышты. Мусульмане же радовались и восклицали: "Аллах велик". Шамалдай зуулдаган аскерлер. Ачкалык, уйку бетин көрбөгөн сааттар, суук, босогодо жулунган душмандар, мына ушундай тоскоолдуктарга тикесинен тура мусулмандар Мадина калаасын коргошту. Алар кыйла алдырап чарчап калышкан эле. Ушул абалдан пайдаланып, иудейлердин Курайза урусу Мадинадагы мусулмандардын арасына жик салууга далалат кылышты. Мына ошентип мусулмандар өзүнүн ички жана тышкы душмандарына каршы турууга туура келди. Атылган жаа октору пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чатырына карай шуулдап атты. Бирок ал өз аскер кошунунун башында чымырканып бек турду. Мусулман аскерлер мындай аягы түгөнбөгөн согуштардан тажашкан эле. Асманда тынымсыз учкан жебелердин астындагы чатырдын ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллага дуа кылып жалынып: "О, мага Куранды жиберген улуу зат, сурак күнү баарынан сурак алчу эгем, бизди жодон арыл. Алар бизден коркуп калтырап качса экен" деди. Капкараңгы суук түн кирди. Ушул түнү Жабраил алейхиссалам Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга кабарап келди. Аллах субханаху ва тааля мусулмандарга жардам убада кылыптыр. Муну уккан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аябай кубанды. Дароо жерге чөк түшүп тизелеп, колун көккө сунуп Аллага алкышын айтты.
аңгыча чыкыроон шамал сокtu. Ал суук шамал душмандарды карай багытталды. Шамалдын алайдылөө сууктугунан душмандардын сеси кетти. Чаңдуу кум душман аскерлеринин бетин ачтыра чаап атты. Бороон чапкан күчөп душман тарап чаң тополоң түшүп чатырлары шамалга жолунуп, ичиндеги буюмдарын шамал асманга учуруп кетти. Жылкылары, төөлөрү үркүп кайдадыр качып безип жөнөштү. Аскерлер аларды башкара албай аргасы түгөндү. Душман тараптын аскерлеринин баары өзүнөн чыга кыйсыпыр түштү. Мындай катуу бороон чапкынды эч ким мурун көрө эле. Абу Суфьяндын аскер кошунундагы адамдардын жүрөгү түшүп алакташты. Ал аскерлерине атыңарды мингиле да артка карай чегинебиз деп буйрук берди. Чалды койду түшкөн отпарастардын кошунундагы аскерлер алапайын таппай удургуп, Медина каласынан алыстап безип баратышты. Аллах субханаху тааля пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берген уадасына турду. Мусулмандар болсо жеңишке шерденип кыйкырыша үй-үйлөрүнө тарашты. Балдар алыстан аталарын күтүп, аларга карай кубана жүгүрүштү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандарга болгон мындай ийгилик утуш үчүн Аллага мактоолорду айтты. Ислам тарыхындагы бул салгылаш аңгек согушу, Хандак согушу деп аталып жүрөт. Пайгамбардын дуасы. Хаттаб деген бир балакай бар эле. Бою өтө узун эмес, ийиндери, колу буттары арык бала болчу. Өзү теңдүүлөрүнүн жанында кыйла кичине өспөй калган баладай көрүнчү. Бир жолу Хаттаб пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келет. Бала Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды аябай жакшы көрөр эле. Анын жанында болгондо өзүн бактылуу сезчү. Өзүнө келген баланы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жылуу карап, башынан сылап, өзүң теңдүү балдар менен кошо тең өс. Аллах сага алар менен тең бой берсин деп дуа кылды. Өзүнүн пайгамбарынын дуасын Аллах кабыл кылбай коймокпу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баланын башынан сылаган күндөн тартып, заматта дене боюнда кескин өзгөрүүлөр боло баштайт. Ал өзгөрүүлөрдү баары байкайт. Баланын бою бир топ өсүп, өңү да жакшырды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын дуасынан кийин Хаттаб өзү теңдилөрүнүн арасында эң узун, көлөмдүү, чырайлуу бала болду. Ал мындан ары өзүн төмөн сезбей, курбалдаштардын арасында өзгөчөлөнүп өзүн бактылуу сезе баштады. Бул жакшылыктар үчүн жакшы көргөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга өтө ыраазы эле. Ээликкен букалар. Мединадагы балдар көчөдө ойноп аткан оюнун токтотуп тарап кетишти. Себеби каланын көчөлөрүндө бошонуп кеткен букалар жүргөн. Алар астынан чыккандын баарын чаң тополоң чыгарып, капилет адам чыкса, жарадар кылуусу да мүмкүн эле. Букалардын кожоюну жаныбарлардын артынан түшүп, адамдарга залал кылып койбосо экен деп тынчы кетип келатты. Акыры букаларын бир тосмолонгон бакка айдап кирүүгө мүмкүнчүлүк болду. Тосмонун дарбазасын жаап, ага кулпу салып бекитип, анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга барды. Ал маалда пайгамбар мусулмандар менен сүйлөшүп отурган. О Алланын пайгамбары, менин сизде өтүнүшүм бар. Менде эки жиниккен букаларым бар эле, алар бошонуп кеткен экен. Эртеден бери качып ошолордун артынан кууп жүрдүм. Акыры бир тосмолонгон бакка камап ал жака кулпулап келдим. Ошол эки букамды жоошта турган дуа айтып бересизби дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул кишинин аргасыз акыбалын туура түшүнүп, анан тегерегинде угуп отурган адамдарга канакей жүргүлө ошол букаларга чогуу баралы деди. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдар менен бирге букалардын ээсин ээрчип жанагы бакка келишти. Кулпуну аш деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Букалардын ээси эмне кылсам дегендей арасат акыбалда туруп калды. Себеби ал букалар бактан чыгып келип, пайгамбарга кол салбасын деп чочуп атты. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дарбазаны ача бер деп кыстап туруп алды. Букалардын бири эшик ачыларын күткөнсүп, дарбазанын жанында эле турган. Дарбаза ачылганда пайгамбарды көргөн бука дароо тизелеп, башын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын астына ийди. Бука бул адамдардын арасындагы пайгамбарды тааныганын, сезгенин баары түшүнүштү. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям буканы мээримдүүлүк менен мойнунан кашылап, жип алып келгиле деди. Букалардын ээси жип алып келе калды.
буканы жип менен мойнунан байлаган пайгамбарды бука тынчсанып жалуурый карап турду. Лишь ласково глядела на пророка. Все вместе люди Пайгамбар жанындагы адамдар менен бирге бакка киришти. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бактын аркы бурчунда аны сабырдуулук менен күтүп турган букага барып, мага дагы бир жип алып келгиле деди. Жип алып келишти эле пайгамбар аны буканын мойнунан байлап, эми бул букаларың эч кимге залал кылбайт деди. Ал букалардын ээсине. отныне эти животные никому больше не принесут вреда, сказал пророк их владельцу. Хозяин быков Букалардын эгеси көргөн көзүнө ишене албай таң калды. Эрти менен эле астынан чыкканы баарын сүзгүлөп, бурканданган букалар эмес эле, адыр анын астында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мээримдүүлүктүн жиби менен байлагандан бетер жоош алпейим букалары көзүн жоодуратып карап турушту. Ясриптин балдары эми ал букалардан коркпой көчөдө ар кыл оюндарын ойного киришти. Балдарда бу дүйнөдөгү жандыктын баары пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды билерин, жакшы көрөрүнөн кабары бар эле. пророка. Каабаны эңсеген түгөнгүс сагыныч. Прошло 6 лет с тех Мусулмандар Ясрипке көчүп келгенине арадан 6 жыл өттү. Аларга Меккеде жайгашкан Каабага кирүүгө тыюу салынган эле. Отпарастар мусулмандардын Меккеге кирүүсүнө жол беришмек эмес. Мусулмандар өз мекени болгон тууду өскөн Мекке шаарын жана андагы Каабаны аябай сагынышты. родились и выросли. Тосковали они и по Каабе. Пророк знал об этих чувствах. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандардын ал сагынычын, өксүгүн билип туюп эле жүргөн, бирок ал Меккедеги Каабага барууга рухсат этилчү белгини аятты Аллахтан күтүп аткан. Анан эле бир түнү түш көрүп, түшүндө сахабалары менен бирге Каабаны айланып жүргөнүн көрөт. Эртеси ошол түштүн адамдарга айтат. Все обрадовались этому сну. Бүт баары пайгамбардын көргөн түшүн угуп кубанышты. Анткени пайгамбардын көргөн түшү акыры чындыкка айланарын баары билише турган. Душой и сердцем сподвижники Сахабалар чын дилинен, жүрөгүнөн Меккени, Каабаны эңсеп күтүп атышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын бул түшү Аллахтын мусулмандарга Меккеге бара берүүсүнө берилген уруксатынын белгиси болчу. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандарга Меккеге сапарга камылга көрө бергиле. Бирок бирөөң да колуңа курал жарак албайсыңар деп жар салды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сахабалар кубануу менен сапарга даярданышып, төөлөрүн гүл чамбарлар, коңгуроолор менен жасалгалууга киришти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү болсо бул сапарда өзү менен бирге Саламаны кошо алып бармай болду. Сапарга чыгаардын алдын Умар радиаллаху анху пайгамбарга: "О Алланын пайгамбары, биз тигилер менен согушкан элек. Биз ал жака куралсыз эле баратабыз го. Алардан ар нерсени күтсө болот. Курал жарак алып эле алсак кантет?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Жок, мен Каабага сыйынганы баратам. Курал жарактын берде кереги жок" деди баш чайкап. Көп сандагы мусулмандар Меккени көздөй сапар тартышты. Көптөгөн жол жүргөн соң акыры Меккенин жандагы талаларга жете барышты. Мусулмандар жапырт үн сала: "Лаббайк Аллахума лаббайк", биз сага келдик деп кыйкырып атышты. Отпарастар мусулмандардын келеринен кабардар болчу. Мухаммад өз кошуну менен Меккеге келатат деп кабарлашты аларга. Бул кабар шаарга желдей тарап кетти. Отпарастар каны кайнап жалдан агыйкырышып, аларды Меккеге киргизүүнүн кереги жок, Мухаммад Каабаны көрбөй эле койсун деп албыттанып атышты. Акыры мусулмандардын Каабага карата ак ниеттери тууралууда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Меккени күчөп сагынып, ал калаага согушуу үчүн эмес, тынчтык ниети менен келгенин да билишти. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям душмандар менен күрөшүү үчүн эмес, мунасага келүү үчүн келди. Отпарастар Каабага киргизүүнү каалашпай, каршы болуп атканын угушканда мусулмандардын ичи аябай ачышты. Алар Меккенин жан жакасына чатырларын тигип, отпарастардын кадамын күтүп олтурууга туура келди. Алыстан Меккенин бир мети Кааба көрүнүп турду. Мусульманам пришлось остановиться, разбить лагерь на подступах к Мекке и ждать. Издалека была Каабанын ошол алыстан көрүнгөн турпаты үчүн, анын дуалына кол тигизип ошол жерде болуу үчүн мусулмандар баарын берүүгө даяр эле. Бирок Аллахка жалынып күткөндөн бөлөк аргалары жок болчу. но не было у них выхода, кроме как молиться. Уландысы бар.
Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып, диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп калуучулар болсо, экрандагы номерларга акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен, Эрнис Кыяз.